бул сабырдуулуктун айы. Анткени орозо кармап атасың, суусап өлүп атасың, бирок ошого сабырдуулук кылып атасың. Демек тамакка чыдай алсаң, тамакка сабыр кыла алсаң, бардыгына сабыр кыла аласың. Адам тамакка сабыр кылышы кыйыныраак. Ошон үчүн тамакка сабыр кылсаң, вассабру савабухул жанна. Сабырдуулук анын сообу бейиш. Сабырдын түбү сары алтын, сары алтын ошол бейиш. Ва шахрул муасати, жана Рамазан айы бири-бирине жардам берген кайрымдуулуктун айы. Адамдар саарлык берет, адамдар ифтарлык берет, адамдар зекетин берет, башканы берет. Ва шахрун юзаду фихи ризкул муъмин. Ушундай бир ай Рамазан, бул айда момундун рызкысы көбөйө турган ай. Намазың үзүлбөйт, багымдатың вообще калбайт, анткени багымдатта мурда туруп тамак жейсиң да. Куптаның калбайт, башкан шамың вообще калбайт. Ошентип отуруп намазың калбайт, намаздын толук болуусу рызкынын көбөйүүсүнө себеп болот. Рамазан айы момундун рызкысынын көбөйүүсүнө себеп боло турган, Рамазан айында рызкы көбөйө турган